Салам достор. Экран артында илимге жана билимге кызыктар болуп отурган достор, баарыңыздарга салам. Бүгүн биздин 4-чү сабагыбыз. 3-чү сабакта биз сиздер менен зат атооштор жөнүндө сөз кылганбыз. Кыргыз тилиндегидей эле аңгыз тилинде дагы зат атооштор бар. Мисалга алсак, house үй. Үйдү биз көрө алабыз жана кармай алсак да болот. Ал эми абстрактуу зат атоочко мисал келтирсек, аба. Air бул аба. Зат атооштор жалпысынан эки түргө бөлүнөт. Алар саналуучу жана саналбоочу болуп. Бирок ошол зат атоош темасынан кийин баары бир суроого токтолуп калды деп ойлойм. Эмне үчүн зат атооштун алдына бир тамгаларды колдонуп айтабыз? Эмнеге орус жана кыргыз тилинде бул тамгалар жок? Бүгүн ушул суроолорго мен менен чогуу жооп табабыз. Демек, бүгүнкү биздин темабыз англис тилиндеги артиклдер. Негизинен англис тилиндеги артиклдер эки түргө бөлүнөт: белгисиз жана белгилүү. Белгисиз n, белгилүү z артиклдери. Аларды качан кантип колдонобуз? Биринчи, белгисиз артиклден баштайлы. n. Демек, ушул эки артикл бизге белгисиз түшүнүктү берет. Мисалы, муну качан кантип колдонобуз? Жана n артиклин биз бир нерсени биринчи жолу айтып жатканда, же болбосо кесиптерди айтып жатканда, жана зат атоошту сүрөттөгөндө колдонобуз. Мисалы, a cat. Бул мышык деген. Мен мышыкты көрдүм. I saw a cat. Мен мышыкты көрдүм, бирок ал кандай мышык экени белгисиз. Биз жөн гана мышыкты көрдүк. Бул жерде белгисиз артиклды деген артиклды колдондук. Экинчиси, кесиптерди айтканда дедик. Мисалы, мен мугалиммин. I am a teacher. Көрдүңүздөрбү? Бул жерде белгисиз артикл колдонду. Себеби кесиптер жөнүндө сөз кылып жатабыз. Жана үчүнчү мисалга зат атоошту сүрөттөп көрөлү. Ал сулуу айым. She is a very beautiful woman. Бул жерде да биз деген артиклды колдондук. Мунун жанында өзүнүн шериги бар. N деген. Көрдүңүздөрбү? N. Экөөнүн эч кандай негизинен айырмасы жок, бирок N деген артикл бул сөздүн баш тамгасына карап гана коюлат. Эгерде биздин сөзүбүз үндүү тамга менен башталса, бул N деген сөздү жазып колдонобуз. Мисалы, I bought an apple. Мен алма сатып алдым. Бул жерде алма сөзү apple, тамгасы үндүү туруш менен башталган үчүн биз N деген артиклды колдондук. Көрдүңүздөрбү? Биз азыр белгисиз артикл жөнүндө сөз кылдык. Алар кайсылар экен? N. Азаматсыздар. Мунун баарын биз дептерибизге жазып алабыз. Кезек белгилүү артиклде. Бул өз эле аты айтып тургандай белгилүү нерселерди сүйлөгөнүздө жана көптүк түрдө сүйлөгөнүздө колдонулат. Бул z артикли. Мен мышыкты көрдүм дегенде белгисиз артиклды колдондук. Эми ушуга эле улап кетели. Мен мышыкты көрдүм. Ал кара болчу. Биз бул жерде мышыкты кандай экенин аныктап жатабыз. Белгилүү бир мышыкты сүйлөп жатабыз. I saw a cat. The cat is black. Көрдүңүздөрбү? Бул жерде биринчи мышык жөнүндө сүйлөп жатканда аны көргөнүндө мен белгисиз артиклды колдондум. Андан кийин тагыраак маалымат бердим. Ал мышык кара болчу. The cat was a black. Бул жерде белгилүү артиклды колдонуп жаздык. Көрдүңүздөрбү?
Бул жерде экөөнүн айырмасы демек белгилүү жана белгисиздигинде. Биринчи кезекте биз өткөнкү сабактарыбызды жакшылап кайталап көрүшүбүз керек, түшүнүшүбүз керек. Ошондо гана биз артикл жөнүндө түшүнүккө ээ боло алабыз. Биринчи, үчүнчү сабакты кайталайбыз жана көрөбүз, аларды жаттайбыз. Ал жердеги зататошторго маани беребиз жана ушул артиклдерди коюп, колдонуп өзүбүзчө жазып көрөбүз. Эгерде биздин сабактарды өткөрүп жиберген болсоңуздар, ЛТР Билим жана Илим телеканалынан, YouTube, Instagram жана Facebook баракчаларынан көрө алсаңыздар болот. Ушул менен бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Сиздер менен кийинки көрсөтүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар деп калам. Goodbye.